Салам достор. Ат адамдын канаты дейт кыргызда. Чын эле ат адамга күч берет. А бүгүн мен сага жылкынын жаштарын айтып берем. Жылкынын жаңы туулган баласы Кулун. Алалсыз туулат. Бир нече саатта бутуна турат. Энесин эмек күч алат. Айлана менен тааныша баштайт. Бул анын жашоосунун башталышы. 6 айдан 1 жашка чейин 6 ай деп аталат. тай кезинде абдан шок болот. Бул тай 1 жашка чыккан жылкы ушинтип эркин чуркай баштайт. Ал токтобой кыймылда болот. Тай абдан ойногок болот. Башка жылкылар менен чуркап, секирип күч топтойт. Бул убакта тай күч топтоп, чоң жылкы болууга даярданат. Бул жаштык мезгил. 2 жашка чыкканда жылкы кунан деп аталат. Бул учурда ал мурдагыдан күчтүү болот. Кунандын денеси чыңалып, булчуңдары өсөт. Ал ылдам чуркай алат. Бул учурда жылкы жарышка да, узак чуркоого да жарай баштайт. Кунан бул учурда күчүнө толо баштайт. Ал ылдам да чыдамкай да болуп калат. Бул убакта жылкыны байкап, анын мүмкүнчүлүгүн баалай башташат. Ал эми ар бир чуркоо анын күчүн дагы арттырат. 3 жашка чыкканда жылкы бышты деп аталат. Бул учурда аны үйрөтө башташат. Жүгөн салынып, башкарууга көнөт. Бышты минүүгө жарайт. Бул учурда ал адамга толук көнө баштайт. Караңыз кандай кереметтүү аттануу. 6-чы ит сабырдуу болот, буйрукту түшүнө баштайт. Бул жылкынын чыныгы атка айланып жаткан учуру. 5 жашка чыкканда 1 асый. Бул учурда жылкы толук жетилет. Күчү толуп, чыныгы ат болот. Мындай ат ишенимдүү, чыдамкай жана күчтүү болот. 6 жашка чыкканда 2 асый деп аталат. Бул жылкынын күчкө толуп турган мезгили. Ал узак жолго чыдайт, чарчоону аз сезет. Мындай ат жарышта алдыга чыгууга жөндөмдүү. Бул күчтүн туу чокусу. Жети жаш, 3 асый. Бул учурда жылкы тажрыйбалуу болуп калат. Ал адамды жакшы түшүнүп ишенимдүү болот. 8 жаш, 4 асый. Мына ошентип жылкынын калган жашы асый менен эсептелет. Карап көр, баары колундан башталат. Андан кийин тай кунан болуп өсөт. Ышты болуп үйрөтүлөт. Анан асыйга жетет. Бул кыргыздын байыркы билими. Эгер жакса лайк басып жазыл.